Üç nerseni eç kaçan keçiktirбеш керек. Ар дайым кылыш керек. Биринчиси эч качан өзүңдүн максат жолуңдагы иш аракетиңди эртеңге таштаба. Эртеңге таштап, эртең кылам, бүрсү кылам деп ушул жашыңа келдиң. Бүгүн дагы төшөктө жатасың, бүгүн дагы колуңда телефон. Эч бир өзгөрүү болгон жок да. Ошондуктан кыла турган ишиңди максат жолунда күн сайын 2 саат бөлүп койдуңбу максатыңа, ошол учуркерди бардык нерсени жыйыштыр. Ал бутум ооруп атат, ал көзүм ооруп атат, тишим ооруп атат деп шылтоолорду токтот. Мисалы намаз учурда биз эч кандай шылтоону кылбайбыз. Сөзсүз түрдө бул буйрук аткарабыз намазды. Ошол сыяктуу максаттын маселесинде парз болсун сага. Себеби эртең бул максатыңа жеткенден кийин деп бир дем аласың, өзгөчө дем аласың. Аллах Тааланын алдында жүзүң жарык болуп, ахиретке дагы жүзүң жарык коюп, Аллах Тааланын алдыга мен ушундай иш кылдым, сен үчүн я Раббым Алла деп барасың. Ал эми экинчиси, биринчиси эч качан максат жолундагы иш аракеттерди эртеңге тапшырба. Ал эми экинчиси, урматтуу мекендешим, жалкоо болбо. Жалкоолук билесиңби кандай нерсе? Билесиңби эмне нерсе кыйын? Англис тил үйрөнүү кыйын. Бирөөгө жакшылык жардам берүү кыйын, ажыга барып келүү кыйын, китеп окуу кыйын, бардык нерсе кыйын. Эмне оңой билесиңби? Азыр сен сыяктуу телефон кучактап жатыш оңой. Сен сыяктуу арам иштерди кылыш оңой деп айтышым мүмкүн, эгер арам иш кылган болсоң. Ошондуктан арам иш кылба. Бардык маселеде жакшы нерселер кыйын. Оңой нерсе не оңой? Кеңири өзүңдү газыңды жыттап, өзүң уктап жатышың. Телевизорду көрүп, пулттан пултка секирип жатышың оңой. Эмне жакшы нерселердин бардыгы кыйын экен, сен ошол нерсени мажбурлап кылышың керек. Кээ бирөөлөр кызыккан максатыма тапшырам, кызыккан максатыма окуйм дейт. Кызыккан нерсенин өзү болушу мүмкүн эмес, урматтуу мекендешим. Кызыккан нерсең дагы кыйынчылык келгенде жоголот. Кызыгышың ошо кыйынчылык келгенде автоматтык түрдө жоголот. Ошондуктан кызыкасыңбы, кызыкпайсыңбы, мажбурлап кылышың керек өзүңдү. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бүгүн ушул маселеден бардыгы коркушат, качышат. Мисалы мен ушул жерде турам да, урматтуу мекендешим, ушул жерде турам. Мен бул жакка секиришим керек. Ушул ылдыйга секиришим керек. Ал асты көрүнбөйт, не бар, туман, эч нерсени билбейм, көрүнбөй жатат. Же мен секиришим керек, же мен кетип калышым керек, башка ишимди кылышым керек бул жерден кетип. Мына жерде тургандан мага бир тыйын пайда жок. Же кетишим керек, же секиришим керек да. Бүгүн адамдар ушундай бир нерсени ойлонуп жүрө берет. 5 жыл, 10 жылдап оюн кыйнап, өзүн кыйнап, месин кыйнап ойлонуп жүрө берет. Же кылбайт. Жети ойлойт, 700 ойлойт, бирок кеспей жүрө берет да. Кыл, же мына жерде турбай кетип кал барып. Же секирет дароо. Адамдар бүгүн ойлонуп жүрө берет. Коркпошуң керек, кылышың керек, урматтуу мекендешим. Коркпо, Аллах үчүн аракет кыл, мекениң үчүн аракет кыл. Эгерде сен аркага жыгылдым десең, сен артыңдагылар кайка барат?